Все ближется к финалу. Сегодня смотрите на моем YouTube-канале 7-ю серию. Знаете, что один из героев этого сериала, несмотря на очень сложную ситуацию в жизни, не падает духом, берет себя в руки и идет работать над собой, ходит на тренинги, на семинары и самосовершенствуется. Поэтому, что бы ни происходило в жизни, никогда не теряйте дух, веру, надежду и работайте над собой. Смотрите 7-ю серию и получайте удовольствие. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdina sıratal mustaqim sıratal lezîne an'amte aleyhim gayril mağzubi aleyhim velezzâlin Vel asri innel insâne lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihat ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ушул окулган Кураныбыздын собу Ормон уулу Асан агабыздын арбагына багышталсын. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Ыйманы саламат болуп, жаны жаннаттан болсун. Ушул апатта өтүп кеткен мекендештерибизге багышталсын. Мындан ары элибизге оор сыркой келбесин. Элибиз тынч болсун. Amin. Kur'an'ın kavlu olsun. Bayken yatkan yeri caylı olsun. Artık hayırlı olup hayrat kılgıla. Bulapat. Jalan jakşı adamlar da alıp gitti. Kur'an okutkandan başka aylaç yoktur ha. Kur'an'ın argavul olup artık hayırlı olsun.
Кайрат кылгыла. Кайрат. Uzun olsun koç yaşa. Бактылуу. Өмүрлүү. Шойрон, а? Kızım, Ооба ата. бүгүнкү күн жактыбы сага? Ооба аябай жакты. Буюрса мындай күндөрдү көп жолу өткөрөбүз. Алло. Ооба баратам. 10 минутта жетип калам. Ата, апамды аябай сагындым. Атам бізді эмнеге мына жерде таштап кетти? Атамды аябай сагындым. Biz atamda istеген сайын, ал да бизди эстеп турат. Атамдан айрылганыбызга 1 айдан ашты. Атам аябай жакшы адам эле го. Дагы бир жашап турса болмокто. Өлүмдүн алдында баарыбыз бирдейбиз. Ажал адамды жакшы жаманына карабайт. Canım benim canım. Караңызчы атама сонун кукла сатып берди. İyi okumuş koy ya. Кандайсың? Кандай салыңар? Жакшы. Сураганын баарын алып бердим. Ойнот. Шашпай келем анда дагы. Сен мурунку күйөөң ушулбу? Жашына кайлан эме экен го, эмнеге ажырашып кеттиңер? Машинасында карачы. Кукуня! Тамак ачасыңбы? Жок, курсам ток. Kızım, атаң сенің білім алышыңа эч убакта каршы болгон эмес. Тескерисинче, биз тапкан ташыгаңыздын баарын өкөңөргө жумшадык. Атаң силерде эч нерседен кем болбосун деп, китеп дептериңерди кийим-кечеңерге өзүнүн айлыгынан катып койчу. Бирок атам бизди Сингапурга барбайсың дебет эле. Атаң менен мен сүйлөшкөм. Ал макул деген. Ал сага батасын бере албай калды. Бирок сөзсүз окусун деген. Максат, чай ичсең боло? Өзүң эле арык немелең ого отур шылынып кеттиң. Эмнени эле ойлонуп атасың? Сингапурга кантип кетем деп ойлонуп атам. Кандайча кантип кетем? Сизди караганга адам жок.
Жакта мени болсо чоң жумуш күтүп атат. Байке, апам жанында мен эле болуп турам го. Жок, сен Сингапурдан окушуң керек. Экзаменге даярдан. Айын. Эмне эле болуп атасыңар деген. Мен күнү силердикинен чыкпайм. Апаңарды мен деле карайм. Балам, сен атаңды тартыпсың. Атаң да мени жанынан жарым карыш чыгаргысы келчү эмес. Той топурда, айылда ар дайым чогуу болчубуз. Атаң экөөбүз таанышканда студенттик кез жумушта талаада таанышканбыз. Экөөбүз тең жүдөп какап, тердеп кургап алганбыз. Автобуста чогуу кеттик талаага. Ошондон баштап алыстаган жокпуз. Азыр гана сезип турам. Экөөбүздүн ортобуздагы алыстыкты. Ошол биз таанышкан талаа ар дайым түшүмө кирет. Эже, сиз рекламасыз го. Эмнеге? Соонун жерине келгенде токтотуп салдыңыз да. Ментип эле элестетип жыргап атса. Апа, мен сизди таштап кетпейм. Чогала кетем, болбосо өзүм калам. Атам кетти. Жоопкерчилик эми менде. Мага эч кабатыр болбо балам. Кете бер. Ай, кетсеңер мен деле ала кеткилечи. Мен деле эл жер көрүп келейин кичине, я. Ала кетесиңби? Я. Дамирдин да ушундай иштери бар экен. Ушундай да иштери бар бекен, э? Ооба, тилекке каршы. Бирок бул иш давно жабылган. Арыз жазгандар арызын кайра артка алышкан. Муну да кандай кылсак болот я? Бул азыр бүт айылдын добушун сатып алмай болду. Туура. Менин туугандарыкында да келишиптир. Акча сунушташыптыр. Муну аягына чыгайын деп атасыңбы? Туугандарың эмне дептир? Анысын кайдан билейин? Кандайсыз? Жакшы, кандай өзүң? Кандайсыз байке? Кандайсың? Тунусукту бар болбой эле койбойсуң. Тамак алып келдим бизге. Ысык кая? Ысык кезинде жеп албайсызбы? Шашпай жейбиз. Максат менен сүйлөшүп атасызбы? Сүйлөшүп атам. Ал азыр шайлоо пайлоо деп азыр кол бошобой жүрөт окшойт. Маанай да баягыдай эмес. Окуядан кийин. Мен кете берейин энди. Апама салам айтып кой. Кандайсың? Негизи экзаменге даярданып атканда концентрация керек. Телефонго алаксоо. Мен интернеттен бир нерсе карап аткан болчумун. Эми интернет азырынча сага дос. Андан кийин сени сатып кетет. Анткени мугалимдердин жанынан колдоно албай каласың да. Ошондуктан келип кофеден ичип, кунт коюп, өзүңдүн билген билимиң менен даярдансаң жакшы болот. Силердин убагыңарда интернет жок болчу да? Мен окуп жүргөндө башкачараак болчу. Интернетте жай болчу. Но зато Алия деген кыз бар болчу. Мээси Википедия. Анда мейли. Ийгилик жакшы даярдан,
Амир, участкаға 2 машина даярда. Шайлоочуларың 3000ден кем болсо, билесиң эмне болор. Акчаң күйүп кетет. Депутат болбой калышың мүмкүн. Ооба, Мурат байке, түшүнүп турам. Биз утушубуз керек. А утуш үчүн эмне керек? Акча керек. Сен эл жагынан аксап атасың. Анткени сенин участкаңда жанагы Таалай Рысбекович деген адам бар. Ал биздин наныбызды талашып атат. Демек, ошол кишини бир нерсе кылышыбыз керек. Мурат байке, эл жагынан камсанабаңыз. Башка жактагы саналыштарын даярдап койдум. Форма 2 менен башка райондордон, областтардан адамдарды алып келем. Буйруса, керектүү пайызды алабыз. Буйруса. Мен анда бара берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келіңіз. Не аласыз? Бир дарбыз берип койчу. Чоңунан, Болот. Болот ошол. Болот. Болот. $180 болот эке. Жазып эле койчу. Атыңыз ким эле? Бакыт. Карызга жазылгандар көбөйүп кетти, 20 000 сомдон ашып баратат. Сатпайсыңбы? Эмнени? Алдыгы дептериңди. Анан? Анан ошо калган сенин проблема эмес. Карыздарды бүт эсептеп чык. Карызды да төлөйм, үстүнө 10 000 сом кошуп берем. Анан бул тизмедеги адамдарды мажбурлап өзүңөргө шайлатасыңар да, Билем мен сен ким экениңди. Билсең ошол. Биздеги кишилер менен дос болсоң өзүңө жакшылап. Келе. Мен өмүрүмдө бир чоң ката кетиргем. Башка кайталабайын деп өзүмө сөз бергем. Дептер сатылбайт. Ойлонуп көрчү, алдыгы карызга жазылгандар көпчүлүгү сага төлөбөй кетет. Карыз бардын ырысы бар. Бул дептердеги адамдардын бардыгы күнүмдүк тамак деп жашап жүрөт. А бирок ошол күнүмдүк тамак үчүн мамлекеттин келечегин сатат деп ойлосоң жаңылышасың. Мен жазбай эле койчу. Сдачың кереги жок. Максат, мен сенден бир нерсе сурайын дедим эле. Угатам сизди. Сингапур эмне болду? Кетмей болдуңбу? Кетиш керек го. Анткени аякта жумушум өтүп атат. Албетте, бул сенин тандооңдучу. Бирок сен кетип калсаң кандай болот? Мына эл арасында жүргүзүп аткан иштердин баары сенин иштериң эмеспи? Сенин идеяларың эмеспи? Мына ушу сенин идеяларың аркылуу элге жакшынакай иш жүргүзүп атабыз. Анан кетип калсаң кандай кылабыз? Кантебиз? Мүмкүн ойлонуп көрөрсүң. Уруксатбы? Кел. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Таалай Рысбекович, жаман жаңылыгым бар. Айт. Биздин округда шайлоочулардын саны көбөйүп баштаптыр. Кандайча? Форма 2 менен башка областта жашагандарды биз жакка каттап атышат. Бүгүнкү күнгө катталуучулардын саны 500дөн ашты. Демек, подвоз кылышат экен да. Бул мыйзамсыз жол. Эми алар жеңиш үчүн ар кандай кадамдарга барышат. İşte öyle. Oturganга убакыт жок. Баргыла.
Жарайт. Ишти жүргүзө бергиле. Давай, Рысбекович. Дамир, чакырдың беле? Кел. Отырчы. Тиги Талай Рысбекович жөнүндө эмне маалымат бар сенде? Азырынча маалымат жок. Не бир нерсе болду? Акча таратпай элеби? Менин билишимче жок. Эми бүт эле жакта биздин балдар жүрбөйбү. Бирок элдин баары Талайды колдогон сотот. Анысы бар. Максат жүрбөйбү тиякта. Максат. Эгер кааласаң, Максатты бир нерсе кылалы. Мен сага Максатты бирдеме кыл дедимби? Жок, андай мааниде эмес. Анан кандай мааниде? Бардык участкаларды караган адамдар менен дагы бир жолу сүйлөшүп чык. Абалды сура. Өзүбүзгө ишенимдүүрөөк бололу. Макул. Паспорттар эмне болуп атат? Чогултуп атасың? Паспорттун данныйлары мага келип атат. Анан тагы 4 дүкөндөн карыз жазылган дептелерди сатып алдым. Тизмелеринде 2 айдын 4төн бири бар. Бирок көпчүлүгү сатпай атат. Тимеле баары принципиалдуу болуп кетчүт. Боштуң бара бер. Көрүнбөй кайда кеттиң? Келбей калдың го? Иштер менен эле. Бүгүн эле сени ойлоп койгом. Кызың чоңой атабы? Үйдө күтүп атат. Эмне маанайың жок? Канча берем? Жөн эле кой. Жазып коем. Көп болуп кетти, жардамдашып коеюн, Жок, мен өзүм эле. Рысбайке. Бияк карап турасыз, Мен өзүм. Ыңгайсыз болот. Рұқсат? Да. Отыр. Чакырдыңыз бе, шеф? Так. Дамир менен арыздашым бүттүкөн деп ойлосо. Бүткөн. Сен өзүң арыздалып, ишти токтотом дегенсиң. Эсиңдеби? Ошондой болгон. Анан анын артынан сая түшүп алып, анын былык кылыгынан чогуу атасың. Шеф, Дамир деген шайлоого барган атат. Дамирге окшогон адамдар бийликке келсе тур эмес болуп калат го. Аны экөөбүз чеччү органдардан эмеспиз. Эми чеччү органдар өзүлөрү жайлап атса, сотко келгенде бошонуп кетип атышса. Эсиңде болсун. Акыйкатчылык деген жок. Сот көз карандысы болмоюн, карусел болуп айланган айланган. Сени көз кармап келебиз. Прокуратура иш козгойт. Сотуң болсо бошотуп салып атпайбы? Булардын чыгат дагы былык ишин кайра баштайт. Булар деш жакка кача албагыдай кылсакчы, шеф. Өткөндөгү кыз ала качууда. Сен да бар экенсиң. Анан дагы мен өздүк булактарыман маалымат келип түштү. Компомошко тиешеси бар дейт. Мен ишенген жокмун. Ал бала андай эмес деди. Туурабы? Сизге видео жактан чыгышкан экен, Сен жаш бала эмессиң. Дамир кимдин жигити экенин жакшы билесиң. Кыскасы, Дамирге тийбегиле дейт. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү болсо бошсуң анда. Бара бер. Сени кыйнап койдум окшойт, Жок, жеңил экен. Биз жетип калдык. Кайсы сенин? Кызым экөөбүз өзүнчө турабыз. Кандайча? Ажырашып кеттим. Кыйналган жоксуңарбы? Эми
Кызымды курстарга берсем, өзүм иштесем, бир аз жеңил болчудай. Болбосо кыйын экен. Назира, эгер жардам керек болсо тартынбай эле айт, э? Кел. Жүргүзүп коюн. Матеса. Ооба, сүйлөй алам. А эмне болду? Компания бардык кагаздарга кол коюп жатат. Ушул жылдан баштап ал компания бизге карайт. Сенин катышууң керек. Биз түшүнөбүз, ортодон сенин атаң менен окуя болуп кетти. 1 айга жакын убакыт короттук. Эми кандай кылабыз? Болжол менен кайсы убакытта келип каласың? Крис, азыр менин өлкөмдө бир өзгөчө кырдаал болуп жатат. Кандай кырдаал? Биз үчүн маанилүү нерсе шайлоо келатат. Мен бир чоң депутаттын кеңешчиси болуп жүрөм. Ал адамдын утушу өтө маанилүү. Бирок мен шайлоо бүтөрү менен дароо эле силерге келем. Максат, албетте бул сенин тандооң. Бирок сен унутпа, сен бизге дагы керексиң. Мен түшүнүп турам. Бүтөрү менен мен силерде болом. Чоң рахмат. Мен сени күтөм анда. Жакшы кал. Для того, чтобы у вас были счастливые взаимоотношения, вам нужно знать 3 вещи, которые реально разрушают близость. Поэтому, если вы будете знать и не будете оспаривать эти 3 вещи, я вам гарантирую, на 90% вы сохраните свои взаимоотношения и будете просто счастливы. Вы готовы? Да. Окей. Первое. Мужчины что не любят, это когда их критикуют. Ни один человек не любит, когда их критикуют, а мужчины это просто ненавидят. Вот если вас будут критиковать, у вас будет желание, стремление что-то делать больше. Нет, скорее всего, опять меня критикует, и нет желания стараться еще больше. Поэтому критика это разрушает близость. Второе, что разрушает близость, это когда контролирует. Где ты, с кем ты, когда ты придешь. И много таких вопросов, там, или там в карманах рыскать что-то, в телефонах там подсматриваешь, какой там пин-код или так далее. Мужчины просто ненавидят, когда их контролируют. И третье, что мужчины ненавидят, когда женщины закрываются. Не болду? Жакшы элеби баары? Жакшы эле. Сенин келечекке деген кандай пландарың бар? Кандай мааниде? Түз эле мааниде айта берди. Максат, андай суроолоруңду бере бербечи, макулбу? Кандай пландар болмок эле? Экөөбүз үйлөнөбүз, чогуу жашайбыз. Мен сени менен болом. Эгерде сен менен болсоң, мен жумуштарым чыкканда, эмне сен таарына бересиң, мени колдобойсуң, же менен көңүл ачканга эле ыңгайлуу? Эмне деп атасың, Максат? Мен абдан оор күндөрдү башыман өткөрдүм. Сен жанында болгон жоксуң. Болгону гана бир жолу чалып койдуң. Баягыда да мен сенден качкан эмесмин. Акыркы жолу жолукканыбызда атам бир кызга кудалап койгонунан албайм деп сага келсем, сен окуйм дедиң, карьера дедиң. Эки жерден колдоо таппай мен Сингапурга учуп кетип калгам. Ошондон улам атам менен менин мамилем бузулду. Камила, менин оюмча экөөбүздүн жылдызыбыз келишпейт. Мен аракет кылып көрдүм. Бирок экөөбүз бөлөк экенбиз. Максат, мени угуп койчу. Мен сага түшүнүктүү эле айттым го дейм.
Кандайсың Акниет? Жакшы. Атаң арты кайрылуу болсун. Бара алган жокмун, кечирип кой. Сен келгенге милдеттүү эмессиң. Аябай жакшы киши болчу. Туура эмес нерсе кылып алсам кечирип кой. Өзүм үчүн дагы күтүлүүсүз нерселер болуп кетти. Акыркы күндөрү көп нерсени түшүндүм. Камила экөөбүз 7 жыл мурун сүйлөшүбүз. Азыр ал экөөбүздүн ортобузда эч нерсе жок. Чынында эч нерсе жок. Түшүндүм. Мен кире берейин анда. Тоолорун алдың бираз күрөң кылып коебуз, Кыз болот. Ой, кел. Кандайсыңар? Жакшы. Тренинг кандай болду? Тренинг жакшы. Жалаң макшыган аялдар чогулуштур. Жакшы эле болсо болду. Силер эмне кылдыңар? Биз жакшы. Кечке ушинтип сүрөттөрдү ойнодук, Ой, эртеле келмекмин, жана агитаторлор карма болуп жолдон. Программасын айтышты дагы эмне? Узун сөз. Ой, сүйлөп отурса асмандын башы. Анан сен эмне дедиң? Шайлоого барбайм, убар болбогула дедим. Сен эмне шайлоого барбайсыңбы? А барганда эмне? Менин добушум бир нерсе чечеби? Назира, шайлоого барбагандык тескерисинче туура эмес. Өз өлкөңө кайдыгерлик болуп калат. Ар бир адам өз үчүн чечиш керек да. Шайлап эле атабыз, кана иштешкендер. Кептин баары ушул элдин кайдыгерлигинде болуп жатпайбы? Биз шайлагандан кийин демек жоопкерчилик бизде дагы бар. Эгер биз туура тандоо жасасак, анда өлкөбүзгө берген жардамыбыз ошол. Кой, мен кетейин, Эртең да келип кухняны ыйнап турам, Пока. Баяк кылып кайттырсың. Жакшы ал. Мен түшүнгөн жокмун, бул эмне кылганым? О, Максат, кел. Не мынча ачуулусуң? Бул сага шайлообу же эмне? Акчалардын жарышыбы? Мен сени эски дос катары келген экен десе, саясий атаандаш катары келген турбайсың. Элди акчага сатып алам деп кылган иштериңизди туура дейсиңби? Сен өзүңдүн кызың жөнүндө ойлондуңбу? Келечеги эмне болот деп? Кандай өлкөдө чоңоет деп? Кандай жашайт деп? Сен калп эле кыйын боло бербечи, макулбу? Сен түшүнгөн жоксуңбу? Бул системага эч ким каршы чыга албайт. Мен эле эмес, баары тең ушундай кылып атышат. Мен жашоом башкача, сеникине окшош эмес. Үй бүлөм дагы башкача. Үй бүлөм башкача, шартым башкача дейсиң. 15 жашында жетим калган Жусуп деген баланын окуясын айтып берейин сага. Атасы тифтен каза болуп, апасы 7 бир тууганы менен атылып кеткен. Жалгыз иниси менен өркөндөн кайтып келип, жылкычы болуп иштеп, коро шыпырып жан баккан. Экөөбүздүн жаш кезинде 26 жашында мамлекетти түптөп, элдик комиссарлары кеңешинин төрагасы болгон. 38-жылы эмне үчүн атылып кеткен билесиңби? Союздун бардык өлкөлөрүндө ачарчылык болуп турганда, партиянын буйругуна каршы чыгып, кыргыз элин ачарчылыктан сактап калгандыгы үчүн. Жусуп Абдрахмановдун өмүр баянын мага эмнеге айтып атасың? Биздин аталар экөөбүздөн жаман жашаса дагы, жигитчилиги менен, намысы менен элди, мамлекетти астыга сүйрөгөн. Атылып кетерин билсе дагы, элин аман эсен сактап калайын деп ойлогон. А сендейлер тескерисинче өз элин сатып алып, кайра сатайын деп жатасыңар. Эмне
Кыргызстандын бүт байлыгын сыгып алып, чөнтөңөргө салып алып жүрөйүн десиңерби? Андай болбойт. Эл азыр силер ойлогондой макул эмес. Эми а дейсиң, бу дейсиң, баары бир. Шайлоодон биз жеңип чыгабыз. Кеп менде эмес, Темир. Мага бийлик керек эмес. Жигиттер экиге бөлүнөт. Бири күрөк көтөргөн, экинчиси туу көтөргөн. Менден башка Кыргыздын камчыга сап болчу жигиттери бар. Туу көтөрчү жигиттери толтура. Ушинтип эле кетип каласыңбы? Кичине ачып алдырууга отурбайсыңбы? Шеф, ушул убакка чейин кеп кеңешиңизди берип, каталарыма көз жумуп келгениңизге рахмат. Эгерде сен күн помошко сарсана болуп атсаң, андан кабатыр болбой эле кой. Баары эле туура түшүнүп атышат. Кырдаалга жараша туптуура иш кылгансыңар. Жок, шеф, кеп анда эмес. Мен башында ушул жумушка өлкөмө чын дилимден кызмат кылайын деп келгем. Бирок андай болгон жок. Биздин жумушта ак менен каралар чогуу жүрөт экен. Андан көрө муң жерди булгабай, өз эрким менен арыз жазып, жумуштан кетүүнү туура көрдүм.